Карын тойгузуу үчүн ауыз ашарга бола ма, э? Ауыз ашарга негизи ауыз ашар деп отурган, ауыз ашар деп отурган пайгамбар хадисинде айткандай, кимди ким бирөөгө ауыз ачтыртат болсаң, сонун сабабындай сабап аласың дейт да. Негизи бүгүнкү таңда да ауыз ашар берген убакта карасаң, ким көрүнген, мисалга кээ бир жерлерде болот, ким көрүн бир ауыз ачпайтын адамдар, ауыз ачык адамдар келип отуруп алат. Ауыз ачкан адамдар, ораза ауыз бекиткен адамдар барып намаз окуп келем дегенче карайт, мына жактын баарын жапай тармагай жеп, немесе сумкаларына салып, солай кетип калгандарын талай көрүп жатабыз да. Бул негизинде дурус нерсе эмес да. Ол ауыз ашар деген сөз, ол жерге баруу үчүн сен онун аузың бекиткен болуң керек да. Ол соларга арналган нерсе да. Соларга. Бул ас берилип жаткан жок да. Ас берилген, Алла үчүн ас берилген жерлер бар көптөгөн. Ого бара бересиң да. Бирок бул жерге аузун бекиткен, азынан таңынан атысы күндүн батысына чейин шөлдеп карны ачкан адамдарга сол сууну берүү үчүн сол жерге ас берип аткан адамдар, неше былай айтканда ауыз ачуу үчүн барат да. Ал энди сенин аузуң ачык болсо, оны эмне үчүн барасың да? Онусу так сен күндүз тамак ичүү үчүн, башка үчүн. Сондуктан өз басым муну мен өз басым куптай алмаймын.